Бардык кыздарды, айымдарды ушундай майрам менен куттуктайм. Ушундай жакшы сонун конференцияга чакырганыңыздарга дагы аябай кубанычтамын. Ар бир сүйлөгөн айымдын сөзү жүрөгүмө тийди. Ушундай силердин араңарда болгонума аябай сүйүнүп жатам. Өзүм тууралуу айта кетсем, атым Айдана Омурбаева, Кыргызстандан болом. Жөнөкөй эле үй бүлөндө төрөлүп өскөм, жөнөкөй мектепти аяктагам. Азыркы учурда Гавайи аралдарында үй бүлөм менен жашайм. Негизги акыркы 12 жылдан бери Америкада жашайбыз. Буга чейин Чикаго шаарында жашап, ошол жакта иштечүбүз. Бир уул, бир кызым бар. Ошо IT жаатында эмгектенем. Senior DevOps инженер болуп иштейм. Жакшы бир IT компаниялардын биринде Чикагода. Менин жолдошум дагы ошо IT сферада, IT үй бүлөлөрдөн болобуз десем болот. Үй бүлөбүз менен пандемия башталганда аралга көчүп кеткенбиз. Гавайиде жашап, аралыктан иштейли деп. Мен Чикагода, күйөөм болсо Калифорнияда иштейт, жолдошум. Анан ушу балдарыбызга дагы бир кичине свобода бергибиз келди, потому что пандемияда чоң шаарда үйдүн ичинде сыгылып балдар аябай кыйналды. Анан мүмкүнчүлүк ушу жумушубуз бизге ушундай мүмкүнчүлүк берген үчүн аралыктан иштеп, аралда жашап көрөлү деп келип, башында бир 6 айга келгенбиз, бирок ошентип 2 жылга созулуп, азыр ушул жактабыз. Ошо жумуштан сырткары айтып кеткендей, full time мамамын, full time mom, full time жумушум бар адан сырткары. Анан ошо алыста болсо дагы жүрө бербей, азыр бардыгы айтат го эмне, мамлекеттен кандай жардам келет, мамлекет кылбаса биз кылбайбыз деп айтпай, өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн колубуздан келишинче Кыргызстанга салым кошойлу, Кыргызстандын өнүгүүсүнө дагы бир салымыбыз болсун деп ар кандай долбоорлордун үстүндө иштейбиз, ар кандай проекттерди алып чыкканбыз. Кыздарга, айылдагы кыздарга эмнени айткым келет, мен өзүмдүн примеримде мен ошол нерсени айтып баштагамда, ошонун азыр үзүрүн көрүп атабыз. Мен блогинг, инфлюенсер жолду баштаганыма бир 5 жыл болду. Ошо өзүмдүн карьерам менен баштагам. Мына мен дагы өзүм бухучет аудит анализа бүткөм кафедрасын, экономический факультет. Анан өзүм ITге өтүп кеткем да. ITнин келечегин көрүп, ыңгайлуулугун көрүп, анан ошондо блогду айтып баштагам, что мен кыла алсам, силер дагы кыла аласыңар. Силер дагы окугула. Билим алууга эч качан кеч эмес. 30 жаштагы болобу, 50 жашта болобу, 17 жашта, 15 жашта болобу, билим алам, өнүгөм деген адамга ар дайым мүмкүнчүлүктөр бар, ар дайым эшиктер ачылат. Ушундай кылгыла деп ошол жөнүндө айтып баштап, ошол жолун ушундай нерсеге алып келди десем болот. Мен прям мындай кыздарга эмнени айтам? Апа болуп да иштеп атам, балдарды да тарбиялап иштеп атам. Кош бойлуу кезимде прям 9 ай полностью иштегем да. Жумушка балдарым 3 ай болгондо кайра жумушка чыккам. Ушунун баарына мага мүмкүнчүлүк берип, ушундай условия түзүп берген бул менин тандап алган билимим, кесибим болду десем болот да. Ушундай заманбап кесипти тандадым. Бул мага бүт жактан стабильность алып келди. Үй бүлөнү дагы, карьерамды дагы чогултуп кете алдым. Ошол эле учурда финансылык жактан дагы бекеммин. Баардыгыңар билесиздер, что IT жаатындагы адистер азыр дүйнөдөгү эң жакшы айлыктарды алат. Ошого мен кыздарга, айылдан көрүп жаткан кыздарга айткым келет. Окугула, эч качан өзүңөргө инвестиция кылганды токтотпоңуздар. Дүйнөдө ушунчалык көп нерсе бар үйрөнө турган. ITде уже 7-8 жылдан бери иштегеним менен ар бир проектти мен билбейм деп баштайм да. Ушунча нерсе көп бар үйрөнбөгөнчө. Каждый раз жаңы проект алган сайын, жумушта жаңы нерселер пайда болгон сайын мен айыл эч нерсени билбейт экен го деген мысльда кармайм да, дагы үйрөнө турган нерсем көп экен дегендей. Ошого билим алганды эч качан токтотпош керек. Билим ар дайым буга чейин Ширин айым айткандай эле өзүбүз менен калат. Билимди эч ким бизди тартып албайт.
ага пример болгон айымдар толтура, кыздар толтура, что айылдан айтиге деп дагы проекттер чыккан, ошо айылдан дагы космоско учуп барса болот, айылдан дагы Марска учуп барса болот, Америкага келип дөңгөрөгөн айти гиганттарды дагы багындырса болот. Ошого окуш керек, тил үйрөнүш керек. Убактыңарды керектүү эмес нерселерге кетирбегиле деп айтам. Анан социальный сеть азыр аябай өнүгүп атпайбы? Баардыгыбыз колдонуучубуз, баардыгынын 3-4 аккаунту бар. Социальный сетьте мен ар дайым айтам, колдонуучу эмес, жаратуучу болгула деп. Ошону бир нерсени жаратман болгула деп. Ар бир ошол жерде угуп жаткан кыздарга, апакелерге айткым келет. Баардык нерсени биз кыла алабыз да. Биз башкалардан эч нерсебиз кем эмес. Наоборот, ушундай Кыргызстандан ошого окшогон биздикиндей өлкөлөрдөн чыккан адистер күчтүү болот. Өзүбүзгө ишенгенде эч качан токтотпош керек.